Rahmet. Namazsın. Her çok lazımmış. Bu bizdeki. Assalamu alaikum. Tamam. Bu soğuk Caylos'tan hoş geldin. Böyle ne oldu? Bak başka 5 litre olmuş. Qırğırlarga ak buzüylür tigilip, kılımga arıtkan kırgızdın kırandığı bilinip. Dili özünün bütkönдөй aldı kalın karaca. Oksadagı belinde kumar köz bolsa sürün. Ayran berse айтқан сөзін келтірсек болады. Ал айрандықты суусуну кымыз менен улантып төмөнкүлөрдү айткым келет. Балам, елімізде келген мейманға Salmaslar ve gelmişler. Buradan dolasın mı? Bilemiyor. Sen mi делаешь? Наша Корея. Я from here. Дегустация корейской традиционной еды. Урматтуу Апа Жумагулович, урматтуу Канат Сагынович, урматтуу мекендештер, урматтуу Сары Өзөн чүй жергесинин тургундары, урматтуу Кымыз фестивалына келген коноктор. Бүгүн берекелүү чүй жергесинин Чуңгурчак жайлоосунда Кыргыздын улуттук даамы болгон кымызды даңазалаган абдан маанилүү иш-чара өтүп жатат. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгы жерлерде ишке ашырылууда. Сиздер билгендей, бул жарлыкты ишке ашыруу максатында атайын программа түзүлүп, анда кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук ашканасынын, улуттук кийимдеринин, улуттук музыкалык аспаптарынын, улуттук оюндарынын салттуу түрлөрүн сактоо жана өнүктүрүү каралган эле. Улуттук музыкалык аспаптар боюнча иштер жакшы жүрүп жатат. Комуз чапкан чеберлер көбөйдү. Бир убакта биздин дүкөндөрдө мандалиндер кеңири сатылып, бирок комуз табуу кыйын эле. Белгилүү композитор Сардарбек Жумалиев музыкага биринчи кадамын мандалин менен баштаганын интервьюсунда айтканын эсимде. Бирок бул багытта кошуна Казакстанда биз колдой турган демилге болуп жатат. Алар Алматыда казак музыка аспаптарынын музейин уюштурушкан. Улуттук кийимдер боюнча дагы иштер алга жылып жатат. Ак калпак күнү белгиленип, улуттук кийим кийген биздин мекендештер көбөйүп баратат. Бир кезде улуттук кийимди биздин артисттер гана кийип калышкан эле. Калган эл болсо батыштын модасына абдан кызыгып кеткен. Азыр болсо биздин өзүбүздүн кийимде көркөмдүү, адемим экенин мекендештерибиз түшүнө баштады. Улуттук оюндар боюнча болсо биз жакшы темп менен алга карай бара жатабыз. Көкбөрү оюнун даңкы АКШга чейин жеткени, америкалыктардын өзүнчө команда куралганы, Россиянын айрым региондоруна ойноло баштаганын буга күбө. Улуттук оюндар боюнча чоң жетишкендиктер деп
бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштурганыбызды сыймыктануу менен айтсак болот. Эми сөздү кыргыз ашканасы менен улантсак төмөнкүлөрдү айтууга болот. Элибиз эзелтен бери тамак аштын түрлөрүн жакшы билген жана тамактануунун өзүнчө тартиби салты болгон. Азыркы мезгилде биз Японияда чай ичүүнүн өзүнчө чоң церемониясы бар экен деп таң калып жүрөбүз. Көрсө өзүбүздө дагы мындай салттар арбын экен. Келген конокторго улуулатып устукан тартуу, ошол устукандын этин кыя кесип жегендин өзү улуттун наркы экенин салтыбыздын сары изине түшүп жазган Касымалы Жантошевдун чыгармасынан окусак болот. Элибиз мүнөзү боюнча төрөпейил болгондуктан болуш керек. Ар бир тамак ашты сын көз менен карайт да мактаганга сараңыраак келет. Айрым тамак ашты тамак катары да карабаган учурлар бар. Мисал катары белгилүү акын Медин Алыбаевга көк сүткө уюткан айран берсе айткан сөзүн келтирсек болот. Ал айранды колго алып айткан экен. Ассаламу алейкум айран, ботом сен кайдан? Актыгың болбосо айланып кет карандай чайдан деп. Бул жерде чайга карай таскери мамиле болуп жатканын байкайбыз. Ал эми көп эле өлкөдө чайды өтө баркташат. 1 кило чайдын баасы жаныбыздагы өлкөдө $680.000 жеткенин айтсак эле маселе түшүнүктүү. Биз жарманын баркын көп жыл билбей жүрдүк эле. Табалды Эгембердиев шоро фирмасын түзүп, шаарда сата баштап, азыр элибиздин мыкты суусуна айланды. Жылдан жылга шоронун баркын билишип, дала элдин жакшы көргөн суусуна айлана турганына шек жок. Жарманы Москвада, Чикагода биздин жердештер жазап, ал жакта аздан болсо дагы тарай баштады. Урматтуу мекендештер, сөзүбүздү бүгүнкү салтанаттын себепкери болгон, баатырларга дем берген, ичкен адам толуп ташып шерденген элибиздин эң мыкты суусуну кымыз менен улантып төмөнкүлөрдү айткым келет. Кымызды дары экенин 1000 жыл мурда эле легендарлуу дарыгер Авиценна билген экен. Орус элинин белгилүү акын жазуучулары Толстой, Чехов, Пушкин кымыздын баркын билип, ден соолуктарын чыңдаш үчүн колдонушкан. Изилдеп көрүшсө, кымызда далай ооруга дары боло турган заттар, витаминдер бар. Окумуштуулар изилдегенден кийин 19-кылымдын ортосунда атайын кымыз менен дарылаган пансионаттар Россияда ачылган. Кийин Советтер Союзунда дагы ушундай пансионаттар иштеп келген. Азыр болсо биздин ишкерлер ушул ишти улантып, жергебиздин булуң бурчуна боз үйлөрдү тигип, желеге кулундарды тизип, байлап элибизге кымыз тартуулап жатышат. Кымыз жөнүндө көп нерсени айтсак болот. Кымыз бул кыргыздын канына сиңген нукура улуттук даам. Кыргыз элинин тарыхын кымыздан ажыратып кароого мүмкүн эмес. Кымыз бул кыргыз элинин ырыскысы. Ушул кымыз фестивали аркылуу Кыргызстанда жашап жаткан бардык жарандарды ынтымакка, биримдикке үндөө менен бирге улуттук каада салттарыбызды бөлүшүүнү максат кылабыз. Биз ата бабаларыбыз жасап келген жөрөлгөлөргө, тарыхыбызга көңүл бурабыз. Так ушундай аракеттер дүйнө элинин бизге болгон кызыгуусун арттырат. Ар бир эл өзүнүн өзгөчөлүгү менен башка элдерге кызыктуу. Убагында Пушкин Россияны даңазалап, там русский дух, там Русью пахнет деп жазган эле. Бизге келген туристтер бул жерде кыргыз жыттанат, кымыз жыттанат экен деп айтып кеткидей абалды түзүү керек. Урматтуу мекендештер, кымыз фестивалынын сүрөттөгөн статистикалык маалыматы дагы ичине келтирип кетейин. Кымыз фестивали былтыр да Чуңгурчакта дал ушул жерде биринчи жолу уюштурулган. 7 тоннадан ашык кымыз киргизилип, 5000 адам катышкан. Быйыл 10 тоннадан ашык кымыз келди, 10-15 миң адам катышуусу күтүлүүдө. Демек, кымыз фестивали кыргыз эли үчүн натыйжалуу экенин, кымыз фестивалынын мындан ары республикабыздын ар бир региондорунда белгилөө үчүн мамлекеттик деңгээлде колдоого алып, атайын датасын белгилөөгө мезгил келип жетти деп ойлойм. Урматтуу кымыз фестивалынын катышуучулары, Сары Өзөн чүйүбүздүн керемет жайлоосу Чуңгурчакта өтүп жаткан 2-чи кымыз фестивалыбыз куттуу болсун. Баарыңыздарга бекем ден соолук, бактылуу турмуш каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.